Саламатсыздарбы? Сөз түрүдө балдар жөнүндө сүйлөгөндө биз аябай жакшы сүйлөйбүз. Баарыбыз билет, балдар биздин келечек. Бирок мен ойлондурган нерсе башка. 3 мыйзам. Анан Гүл Акматкуловна сиз айттыңыз, регламент боюнча экинчи окуу деп. Эми регламентке чейинки деле жашоо бар го. Мына коомдук талкууга килдиңер. Коомдук талкууда биринчи окууга чейин бириктирсеңер болот деп комитетте дагы айттым эле. Азыр уксак сиздин мыйзамыңызга бюджет комитети каршы чыгыптыр. Мен билем дагы бир 3 мыйзам бар да мындай. Дагы бир мыйзамга бюджет комитети макул болуп биринчи окуудан өткөрүптүр. Бир түшүнбөстүк да, ушу 90-убуз мыйзам жазып атканда эмнеге бири-бирибиз менен кеңешпейбиз? Же бул ушунчалык принципиалдык маселеби? Бардыбыз алдыга чыгып алып айтабыз, балдар биздин келечек, бул мыйзам бизге керек. Мен да түшүнөм, бул мыйзам жакшы мыйзам. Бул мыйзам бизге керек. Бирок мен түшүнө албайм эч качан эмнеге бизде жогорку кеңеште 3 мыйзам чыгат дагы, 3 мыйзам даярдалат, чыгат эмес, даярдалат, анан 3 мыйзамга 3 каршы пикир. 3 ажыра пикир. Азыр мен билем комитеттин корутундусун биринчи добушка коюлат. Сиздин мыйзамыңыз өтпөй калат. Себеби эмнеде? Ошону талкуулаш керек. Сиз юристсиз го, Гүл Акматкуловна. Азыр туруп алып айтып атпайсызбы? Мени регламент жол бербейт эле, ушу регламент боюнча мен экинчи окууда кошулганга даярмын. Эмнеге булар айтпайт? Мына 3 автор, Мариле Маметалиев депутатыбыз биз сыйлаган, Камила Абдыразаковна Талиева. Алар секин мыйзамын өткөрдү. Мына сиздин мыйзамыңызга өкмөт да каршы пикир жазды окшойт. Менин билишимче. Мен бул суроо эмес, бул жалпы бизге бир айтып коеюн деген өзүмдүн оюм. Эмнеге мындай жумуш болуп атат? Эмнеге сиздин мыйзамыңыз эки депутаттын мыйзамына окшош болуш керек дагы, сиздин мыйзамыңыз өтпөй калыш керек? Эмнеге ошондой болуп атат бизде жогорку кеңешке? Урматтуу вице-спикер, мен сизге просто маалымат иретинде же бир коңгуроо катары бул нерсе туура эмес. Мына 3 мыйзам биригип келиш керек эле. 3 мыйзам биригип келгенде ушундай сонун талкуулап, коомчулукка дагы жаман көрүнбөгөн эмеспиз. Мен балким атайын айтып аткандармын. Себеп дегенде бизде жогорку кеңеште жумуш ушундай болуп калды. 3 мыйзам, болгону бир суммасында айырмасы бар экен. Болгону бир возрастында айырмасы бар экен. Ошону жакшынакай кылып талкуулап келип, бүгүн кол чабып туруп өткөрүп койсок жакшы болбок. Бирок Жанар Кубанычбек жакшы айтып кетти, бул мыйзам жакшы мыйзам, бул мыйзам колдоого татыктуу, колдоого тете мыйзам. Бирок тагдыр азыр көрөбүз, добуш берүү кандай болуп калат. Гүл Акматкуловна, сизге ийгилик каалайм.